Кут болсун, сапарыңар байсалдуу болуптур. Жакшы барып келипсиңер, аман эсен келипсиңер. Манаслуу тоосун багындырыптыр сиңер. Куттуктайм дагы бир жолу. Поздравляю. 6 оңур тең чыктыңарбы? Жетөөбүз бардык эле, анан бирөө ооруп калды. Манаслууда ушул жылы 404 альпинист келген чыкканга. 80 өлкөдөн 60 эле киши, 60 эле альпинист чыкты да. Бул эң начар статистика болду да Манаслууда. Анан биздин экспедиция, можно сказать, 100% чыктык. Биз чыккандан кийин 1 октябрда уже Манаслуу жабылды. Ошо мөңгү кар түшүп, абрай болбой калды да. Ошо менен ошо 1 октябрда биз Манаслууну жаап келдик. Аман эсен түшүп келдик. Анан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 10 октябрда Гималайдагы Манаслуу чокусун багындырган альпинисттер менен жолугушту. Мамлекет башчысы Кыргызстандын альпинизм боюнча курама командасынын мүчөлөрү менен жылуу учурашып, аларды планетанын эң бийик чекиттеринин бирине ийгиликтүү чыгышы менен куттуктады. Альпинисттердин кайраттуулугун жана өжөрлүгүн белгилеп, Садыр Жапаров кыргызстандыктардын эң бийик тоо чокуларынын бирин багындырышы өлкөнүн бүткүл элинде сыймыктануу жана шыктануу сезимин жаратып жатканына көңүл бурду. Ал өлкөнүн альпинизм боюнча улуттук курамасына Кыргызстанды жетишкендиктери менен даңазалап, мамлекеттик тууну ушундай бийик тоо чокуларына көтөргөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Президент Садыр Жапаров альпинисттерди колдоого даяр экенин билдирип, чыңнен соолук, ийгиликтерди жана жаңы жетишкендиктерди каалады. Өз кезегинде кыргызстандык альпинисттер Гималайдагы Манаслуу чокусун багындырууну көздөгөн 80 өлкөнүн 404 альпинистинин ичинен 60ка жакыны гана чокууга жеткенин айтып беришти. Алардын арасында 6 кыргызстандык, Кыргыз Республикасынын альпинизм боюнча курама командасынын мүчөлөрү. Анын ичинен 3-ü кислороддук колдоосу жок чокууга чейин чыгышкан. Бул альпинизмде чоң жетишкендик. Кыргызстандын альпинизм боюнча курамасы Гималайдагы Манаслуу чокусун үстүздөгү жылдын 1 октябрында багындырышкан. Жолугушуунун соңунда альпинисттер президент Садыр Жапаровго Манаслуу чокусунда илинген Кыргызстандын желегин тапшырышты. Манаслуу чокусуна илинген дагы бир желекти альпинисттер тобу Баткен облусунун алыскы чек ара заставасына тапшырууну көздөдү. Ошо мөңгү кар түшүп, абрай болбой калды да. Ошо менен ошо 1 октябрда биз Манаслууну жаап келдик. Аман эсен түшүп келдик. Анан дагы бир момент, белгилүү момент бар. 3 альпинист Манаслууга 8163 метрде без кислород поддержкасыз чыкты. Без кислорода. Это в альпинистском мире считается очень высоким. Аселаев, Эдуард, анан Андрей. Троем. Без кислорода, без кислородного баллона. Это вообще молодцы. Чынында эле бул желекти көтөрүш жана китепти көтөрүш оңойго турган жок. Күнүгө ошо башы ооруп атса дагы, жүрөгү локулдап атса дагы, ден соолуктары кыйын болуп атса дагы, аба ырайы татаал болуп атса дагы, көчкү түшүп атса дагы, ошого карабай ал учурда жана душман өлкөбүзгө кирип келген учурда дагы бизге келип калды. Булардын ички дүйнөбүз дагы аябай кыйналып татаал болуп турган учуру бизге Кыргыз өлкөсүнө, Кыргыз жерине ушундай бул кичине болсо дагы ушул жеңиш керек, кичине болсо дагы Кыргыз желегин көтөрүшүбүз керек, кичине болсо дагы Манастардын урпагына Манас китебин көтөрүп элге дух бериш керек деп башын сайып коюп чыгышты да. Илгертен эле ошол Манаслуу делеткен. Анан ошол Манаслуу тоосунун алдында Гурха деген жанагы бир аскер жоокерчилик менен илгертен алектенген эл жашайт экен. Мен ошолордун арасында жана Немис Пуржа деген аябай атактуу альпинист бар. Ошо 14-8 миңдик тоону 6 айдын ичинде чыгып келген бала. Ошодон да сурадым, эмнеге Манаслуу сен сураган эмессиңби десем, ал айтат, билбейбиз дейт, эч ким Манаслуу эмнеге болгон, аты эмне үчүн Манаслуу экенин эч ким билбейт. Анан ошо санскритте которгондо ошо Гора Духов деп коюшат экен. Великая гора Духов деп коет экен. Анан деген Манаслуунун Тибет жагында Манасавар деген көл бар. Манас деп коет, Манасавар деген көл бар.
Анан ошо жер жакын жерде эле Кайлас деген тоо бар. Кайластын астында биздин эле кыргыздар ичкиликтер мурун Бадахшанга, Кытайга кетип, анан ошол жерде Кайластын жанында эметип калган да. Теңир дегенде эле айыл бар. Ушу көп нерселер бар да параллельде. Окшош. Биз барып чыкканда дагы 14-8 миңдиктен ошол тоонун тамдалгандагы бул жөн эмес. Жанагынча айкалыштары бар, окшоштору бар, кыргызга жакындыгы бар, жөн эмес деп ошон үчүн ошол тоону тандап чыктык. Жөн эмес, Манаслуу. Ат эле айтып турбайбы? Без кислорода чыкканда кандай экен? Корккон жоксузбу? Жок, корккон жокмун. Жок, корккон жокмун, бирок чын эле ал кетип акыркы метрлерде мага аябай оорураак болду да. Негизи акыркы метрлерде где-то. Обычно 4000 метрден кийин эле уже кыйын адамга, а бул там 8000 метров, это не могу представить. 8200 метр почти, да. Бирок биз даярдандык да. Батыр кызыбыз. Быйыл Ленинге чыгып, Ленинде жүрүп, анан Хан-Тенгри жака барып, Чишанка, анан кийин даяр болуп барганбыз, бирок баары деле 8000 метр бөлөкчө экен да, бөлөкчө. Биз баягы кислород менен болгон үчүн бир аз алдыда чыктык. Анан ошо тоонун чокунун астында күтүп отурдук аселени. Айымыбыз биринчи кадам таштасын. Кадыр айткандай, Саякбай Каралаевдин академический редакциясы Манас жөнүндө дагы азырда көп тартыш болуп атпайбы? Анан деген именно Саякбай Каралаевдин академический редакциясын чыгарып, кыргыздын желегин, анан биз 2-3 желек көтөрдүк. Бир желекти атайын сизге арнап эметелик дедик. Ошондо ошо тоон эме чокусунда ушундай чечим чыгардык. Анан сиздин шарт сурап атабыз, уруксат берсеңиз, биз деген анан деген Баткенге барып, Баткенге эң мындай кыйын пограничный заставга барып туруп, өзүбүздүн тазимибизди кылып, эме кадырыбызды билгизип, анан ошо кичинекей желегибиз бар болчу, ошол жерде дагы ошо биз барып илип келели погранзаставага дем берелик деп. Жакшы, абдан жакшы ийгиликтүү барып келипсиңер. Муну менен эле ийгилигиңер токтоп калбасын. Дагы көп бийиктиктерге жетип, далайды чокуларды багындырып, ушундай бир ийгиликтерге жетип жүрө бериңиз. Рахмат.